Урматтуу окурман, кимдир бирөө 3 кыз перзент өстүрүп, аларды турмушка берип, аларга жакшылык кылууну улантса, ал адам бейишке кирет деп хадисте айтылган. Бир кездерде бай жана абдан диндар адам жашаган эле. Бул адам илимдүү, көптү көргөн мусулман болуп, перзенттерди тарбиялоодо динге ылайык иш алып барчу. Өзү динди абдан сүйгөндүктөн динди жакшы билчү. Ошондуктан перзенттерине жакшы үлгү боло алат эле. Адеп ахлактуу бул мусулманды айлана чөйрөдөгүлөр абдан урмат кылышып, жакшы көрүшөт болчу. Зайыбы, балдары да аны сүйүшчү. Бул адамдын 2 уул, 1 кызы бар эле. Кызын бир мусулман диндар жигитке турмушка берди. Күйөө бала диндар жана абдан адептүү жигит болгондуктан кайын атага сүйүктүү күйөө бала болду. Кыздын инилери айлана чөйрөдөгүлөрдүн жаман таасириненби, же абдан эле жаш болгондуктанбы, атасы жездесин мынча жакшы көргөндүгүнө күйүүгө башташат. Уулдарынын бири энесине бир күнү: "Энеке, атам ар дайым эле күйөө балам дей берет. Ар дайым жездем үйгө келгенде түрдүү даамдуу тамактар даярдалат. Атам күйөө балам андай, күйөө балам мындай деп мактайт. Күйөө бала ушундай эле жакшыбы?" деди. Исламды абдан жакшы билген, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосун жакшы окуп үйрөнгөн, уулдарынын динге туура келбеген иштерине көңүлү ооруган бул акылдуу ата бир күнү кечки тамакты жеп болгондон соң балдары туруп кетелекте зайыбына: "Айым, эртең мүйүздүү ак койду сойдур, этинен 5-6 түр тамак бышыр, жакшылап даярдагын. Эртең кечинде эң кадырлуу меймандар, күйөө балам менен кызым келет" деди. Уулдарынын жүзү биринчи бозоруп, андан соң кызарып кетти. Бирок бир ооз да сөз айтышкан жок. Эртеси баягы айткан кой союлуп, түрдүү даамдуу тамактар бышырылып, таттуу даамдар даярдалды. Кечинде күйөө бала менен кызы келди. Түрдүү даамдуу тамактарды жешти, шербеттерди, суусундуктарды ичишти. Тамак жеп болунуп, дуба кылынган соң дем алуу бөлмөсүнө өтүштү. Ал жерде кофе, чай ичилди. Бардыгы чогулуп отурганда ата: "Бардыгыбыз ушул жердебизби?" деди. "Ооба, бардыгыбыз ушул жердебиз" деди үй бүлө мүчөлөрү. Ата кызына бурулуп, корсетип: "Кызым, бар ойноп келчи" деди. Кыз бул мамиледен коркконунан күйөөсүнө жакыныраак отуруп, ага сүйөндү. "Бар ойноп кел" деп атасы дагы кайталаган эле. Кыз күйөөсүнө жабышты жана "Каерге бармак элем" деди да күйөөсүнүн колунан кармады. Атасынын мындай мамилесинен коркуп кеткен үй бүлө мүчөлөрү анын ачуусу келип калыптыр деп ойлошту. Бардыгы шашылып бөлмөдөн чыгып кетмекчи болуп турган эле. Атасы чоң уулун токтотуп: "Уулум, шашылба, мага кара. Бул кыз мага ким болот? Жана сага ким болот? Мен ага киммин? А сен ага кимсиң?" деди. "Сиз анын атасы, мен болсо иниси боломун" деп жооп берди уулу. "Эй, менин акылы толо элек уулум, күйөө баламды, жездеңди эмнеге жакшы көрөрүмдү билесиңби?" деди ата. "Ал биздин намысыбызды коргойт, кызыбызды, эжеңди, перзентибизди, балабызды коргойт. Негизинде кызымды мен коргошум керек эле. Бирок азыр ал коргоп жатат. Мен аны жакшы көрбөй кимди жакшы көрөйүн? Кызымды абдан жакшы көргөндүктөн күйөө баламды да абдан жакшы көрөмүн. Күйөө баламды жакшы көрүү, кызымды жакшы көрүү деген. Кызымды жакшы көрүшүм күйөө баламды жакшы көрүү дегендикке жатат. Эгерде кызыма күйөө балам карабаса, мен карашым керек болот. Сүйүктүү уулдарым, көзүмдүн нурлары, намыс эмне экенин силерге үйрөттүм. Мен кандай болсом, силер да ошондой болосуңар.
эжеңер силердин намысыңар. Мен өлсөм, жездеңе бир нерсе болсо, эжеңерди силер карайсыңар. Анын намысын силер коргойсуңар. Ошондуктан менин айтканыма кулак салып, жездеңерге мээрим жана урмат көрсөткүлө. Чыныгы мусулман ошондой болуусу керек. Мусулмандыкта бир туугандык мамилелерди үзүү тозокко белет алуу менен барабар. Туугандарына мээримдүү болгондор бейишти көрөт. Эки уул ыңгайсызданып, атасынан кечирим сурашып, колун өптү. Атаке, биз энекебизге тамашалап эле айткан элек. Жездебизге эч нерсе дегенибиз жок. Сиз азыркыдай кылдат жана туура түшүндүрбөгөнүңүздө түшүнбөйт болчубуз. Бул үлгүңүз биз үчүн абдан жакшы болду. Аны эч качан унутпайбыз. Бизди кечириңиз, деди уулдары атасынын сөзүн туура түшүнүп. Динди сүйүүчү момун, динин берилип сүйүүчү аталар балдарына так ушундай тарбия беришкен. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйругуна, кеңештерине амал кылат. Балдарга насыйкат кылуу, үлгү болуу, аларга жакшы тарбия берүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу сунуштары. Кыздарга жакшы тарбия берип, турмушка чыгарып, андан соң аларга жакшылык кылууну улантуу бейишке кирүүнүн туура жолдорунда болуу демек. Мусулманчылыкта кыз перзент, уул перзенттин айырмасы жок. Ал тургай кыз перзентке карата бир аз мээримдүүрөөк, күйүмдүүрөөк болуу зарыл. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул хадисинде ошондой мээримге көрсөтмө бар. Кимде ким 3 кызды өстүрүп, тарбиялап жана турмушка чыгарып, жана жакшылык кылууну улантса, ал бейишке кирет. Башка бир хадисте ким 2 кызды тарбия кылып өстүрсө, кыямат күнү мен жана ал бейиште бирге болобуз, деп айтып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу бармактарын бири-бирине тийгизип ушундай жанаша деп көрсөткөн. Динибиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул буйруктарын билген ар бир диндар акыл эси жайында аталар балдарын бөлбөшү, ал тургай кыз перзенттерине көбүрөөк көңүл буруп, тарбиялоосу алардын пайдасына. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуган жана улуу олиялардын өмүр баянын окуган мусулмандар кыз перзентти өстүрүп, тарбия берүү абдан сооп иш экендигин жакшы билип түшүнүшөт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Фатима энебизди кандай өстүрүп тарбия кылган? Мусулманмын деген ар бир ата ушундай болуусу өзүнүн пайдасы үчүн экендигин түшүнсө, кыз перзенттердин кадырын баркы өсөт. Кызды турмушка берип, андан байланышын үзгөн ата жакшы жана чыныгы мусулман эмес. Чыныгы мусулман кыз перзентин да астайдыл тарбиялайт жана турмушка берет. Андан соң да ага мээримдүүлүк кылып турат. Булардын баары дин эрежеси. Бул кыз, бул күйөө бала деп аларга көңүл кош мамиле кылып, алыстап кызынан, күйөө баласынан кабар албай турган ата чынында бейиш жүзүн көрбөйт, тозокко отун болот. Анткени ал мындай иш аракеттери менен отундан айырмасы жок. Перзентинин кадыр баркын билбеген, урпактарына мээрими болбогон, урпактарын жаман жолдон кайтарбаган, туура жолго баштабаган ата чыныгы мусулман эмес. Андайлардан өзүң сакта, Аллахым. Бул кандай түркөйлүк? Бул кандай акмактык? Эй инсан, күйөө балаңды жактырбасаң, ал акыл эстүү адам болбосо, адептүү болбосо, эмнеге бир бооруң, көзүңдүн нуру кызыңды бердиң? Тозокто күйүп сен мунун жазасын албайсыңбы? Болор иш болгондон соң, сен жок дегенде адамгерчилигиң менен, жумшак пейилдүү, адептүүлүгүң менен ал адашкан адамды туура жолго киргиз.
мындан сенин перзентиң да рахат көрсүн. Кантип жаш аялды эки оттун ортосуна таштайсың? Мен каршы болдум эле, өзү кетти, өзү ушундай кылды деп айтышың мүмкүн. Анда сенин айыбың мурдагыдан да көбүрөөк. Сен өз милдетиңди аткарбагансың. Кызыңа жакшы исламий тарбия берген эмессиң. Өзүң өрнөк боло тургандай мусулман ата же эне болгон эмессиң. Ошондой эле кызың да өрнөк боло турган бир исламий кыз боло алган эмес. Башыңарга бир бале келген. Перзентиңе жакшы дос бол. Үлгү боло ала тургандай исламий ата эне бол. Биздин милдетибиз билгенибизди айтуу, туура жолго салуу, кадырын билүү сенден, хидаят болсо Аллах Тааладан. Ата бабаларыбыз мээрим ыймандан, мээримдүүлүк кылганга мээримдүүлүк кылуучулар да көп болот. Ырайымсыз адам ырайым күтпөйт, мээримсиз адам мээрим көрбөйт. Сага таш атканга аш бер дешкен. Бул эрежелердин адептүүлүктүн ыйман менен күчтүү байланышы бар. Бул адеп эрежелерден алыс болгондордун тозокто өз орундары бар. Аллахым өзү сактасын.